региондар өнөктүрүү боюнча азыр бир дагы адам калбай чыртта жүргөн тартпаганыбыз. Биз тартабыз. Ар бир фамилия менен айылдарга кеңештер түзөбүз өзүнчө. Ошол жака болгон мүмкүнчүлүктөрдү айылдарга тартабыз. Мен жана айтпадымбы? Бир эле көпүрө, жол, больница, мектеп, же таза суу, ирригация эмес. Мен жана айткан биздин ата бабадан келаткан балды сактап калганга да ал жака да көңүл бурабыз. Ошол күчтүн баардыгын тең мамлекеттин да күчүн, ошол болгон мүмкүнчүлүктүн баарын тең ошол жака жумшайбыз. Көрөсүздөр, баардык күчтү бириктирсек, ийгилик болот. Биздин айылдар, биздин региондор башка болот. Миграция дагы буюрса азая баштайт. Үчүн дегенде биз ушу күчтү бириктирип жумшасак, ал чоң күч. Мамлекеттин да чоң күчү бар. Ошону пландуу түрдө кетсе, ошо каражаттарды региондогу биздин өндүрүп аткан, кетип аткан миграция көбү токтойт, калат. Биздин дыйкан фермерлердин өндүрүп аткан продукция сатып алганга көп мүмкүнчүлүктөр болот. Жакшы жерибиз бизде ошону өндүргөн, иштеткен, кайра иштеткен биздин азамат уул кыздарыбыз бар. Ошолорго мамлекет кичине түрткү бериш керек. Сыртка алып чыга турган, экспортко алып чыга турган, мына биздин иштеп аткан эле Казакстанда, Россияда ишкерлер бар. Ошолор эле биз шарт түзсөк, логистик проблема түзсөк, ошол алып чыгып кетет. Мына ошол багытта иштейбиз Кудай кааласа. Буга шарт түзөбүз.